Қазақтар аябай кордоду. Онду деле бүткөн жокмун мен. Жесеме тийип алайын деп ата-энемен качып, балдар жамачы палто кийсин, анда мындай алкаштын кызсың. Каттак жей берип бир жери майып болсо мен ага керегим жок да. Мен ата-энеме деле керегим жок, эч кимге керегим жок да. Кыстан да адамдар жок окшойт, мен ушинтип ойлойм, жок. Ар бир пакетти бирден жыртып теребиз. Ташталган туалет болгон таштам экен. Ушундай кордой берди мени. Ажырашып кеттим. Саламатсыздар, урматтуу Сот каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүнкү күндө биз дал ушул шаарыбыздын чекесинде жайгашкан таштанды төгүлгөн аймакта турабыз. Дал ушул жерде 58 жаштагы апабыз эмгектенет. Анын тагдыры тууралуу азыркы тапта эмнеге жардамга муктаж экенин силерге баяндап беребиз. Антан бизден алыстабаңыздар. Сатиева Шакаркан Адамбаевамын. Каракулча районунун Кармак сайында туулуп өскөн кызмын. Ошол жерде чоңойгон, балалык кезим ошол жакта өткөн. Менин балалык кезим, мен атам ушу Сайыздын убагында ак кой кайтарган колхозчу эле карапайым эле киши болгон. Эми ошо Сайыздын убагында деле мындай мал чарбаны караган киши болгон эмес. Илгери мен атамдар, апамдар колхоздун малы менен, чарба менен өскөн үй бүлөбүз да, бир чарба менен жүрдүк. Көп үй бүлөбүз, көп балалыбыз. Көп үй бүлөнүн эң чоңу болом мен. Апам жылда төрөйт, бала көп, атам болсо 4 койдун аркасынан жүрөт. Ушу окуучулук, балалык кезде деле бир балдардай болуп окуп, онду деле бүткөн жокмун мен. Ушу жокчулуктун азабын тартып жүрүп элечи. 8 класска чейин окугам. 8 класста үй бүлө көп, там ичкен киши болчу. Тапкан акчасы жетпей калчу. 8-ди бүтүп эле училищага окудук, документ тапшырып коюп, мен саанчыл иштегем. Мен өзү бала кезден саанчыл иштегенди жакшы көргөм. Мен өзү сүйгөн кесибим. Бирок швейныйда иштейм деген мага жеткен жокмун. Ошону менен аны 8 бүтүп эле мен саанда иштеп калдым. Өзгөн районунун өзгөн совхозунда иштедим. Мен бала кезде, ошо жаш кезимде канатым кайрылып оор жумушта иштедим. Ошо жумушта иштеп, мен иштеген акчам ушу бир туугандарым, мен өзүм көргөн күндү бир туугандарым көрбөсүн дедим да. 8 класска окуучумун мен. Мындай жамачылуу палто кийип жүрүп чоңойгом мен. Ушу жамачылуу палто кийип мектепке барганда балдар жамачы палто кийсин, анда мындай алкаштын кызсың десе намыстанчумун мен. Намыстанып жүрүп анан ошо күндөр эми ошо саанда иштеп жүрдүм. Саанда бир 2 жыл иштедим. Анан 2 жылдан кийин мени күйөө ала качып кетти. Эми жакшы жаман деп атамдар сураган деле жок. Илгери ушундай болчу да, ала качып барганда калтырып коет. Анан калдым эми ошондо жолдошум эле жакшы чыккан жок. Анан баягы башта бала кезде көргөн күнүм аз келгенсип турмушуман да жакшы күн көргөн жокмун. Жолдошум начар чыкты. Начар чыкса деле кайра эле ошо совхозда иштеп жүрдүм. 2 балалы болдум. Уруш жаңжал, биздин иштеген жерде начальникибиз, бухгалтерларыбыз, ушул жерде иштегендердин баары бул кыз бала кезден иштеген жумушуна так, ишти алып кете алат деп мен депутаттыкка чейин көтөргөн. Күйөөмүн начарлыгынан депутат болбой калганмын. Көп эле жумуштарга неме кылгам, бирок ушинтип эле жолдошум начарлыгынан бара албагам. Ушу бала кезде жаш кезимде келип ошо саанда жаңы иштегенде мени чоң окуу жайларга чакырды. Апам менен атам против болуп, колхозчунун баласы колхозчу болот, койчунун баласы койчу болот деп эле окуткан эмес. Окубагам, өзү негизи окуп билим алсам деген өзүм оюмдар болчу. Айлыгың деле төлөнүп турат, баары болот. Окусун деп суранса дагы атам энем жол бербей койгон. Окубайт, барбайт деп. Ошо менен окубай калганмын. Депутат да болбой калганмын. Эми өзүм жумушума так болгон үчүн. Анан ошол менен эле жүрүп жашоомдо болбоду. Ödevli oldum. Birinci turmuşman 2 balalı oldum. Birisi kaza olup kaldı. Ушундай кордой берди мени.
Ajırasıp kettim. Ajırasıp kettim. Atamdardın uyuna bardым. Atamdardın uyuna barsa sen nereden ajıradың dep үйde dagы maga жақсы сөз сүйлөшпөйт. Ayağında bir 9 balası var. Ejeken var bolçu. Oşol kaza bolup kaldı. Kaza bolganda meni sen nereden elge tiyeresin, senin falan tükünde oşoga berебиz dedi. Jezdеңизге? Jezdeme berебиz dep çıkıştı. Anan jezdemen kaçıp ben 9 bala kanti ene oğlum özüm bir tuğanım bolsa kanti ölüşü jezdeme tiyip alayın dep ata-enemen kaçıp keyinki turmuşumu bir tatarel ayal tapkan. Oşoga ata-eneme aytpay tiyip algam. Koyçu üşüntkeni başkala birege tiyin dep. Keyinki turmuşumda adegендем 7 bala bolçu, enesi jok, atası bir tonlar var bolçu. O erden dele Kuday aytpaptır. Al dele bir jumuş işlep, hareket kılıp, okat kılayın degen kişi emes bolçu. An men ızıldap, çızıldap жүрüp 4 balalı oldum. 2 kız, 2 uldu oldum. Anan Sayız tarap ketdi. Sayızga çeyin men Sapkozda işletçümün, Butkamnatda işletçümün, bazarga da çıkçumун, bayagı kanday desem эми акчадан, ödöwlüdan kıyınçılıktı, mындай көрбөй эле калдым. Жакшы эми ошол эле кыйналат жеттим да мен. Аяка чуркап, буяка чуркап. Анан күйөөм, жолдошум мен эмгегим балабай койду. Балабай эле ичип эле туруп алды. Ичип эле талан түгүндө эле уруп токмоктоп эле ушинтип эле анан кайын журтум деле колдогон жок, тууган урум деле колдогон жок. Айла жок. Ошол жолдошуман да ажырашышка туура келди. Мени сабай берди да. Эми 4 балам менин эртең каттак жей берип бир жерим майып болсо мен ага керегим жок да. Мен ата-энеме деле керегим жок, эч кимге керегим жок да. Anan özümçe ele çeçim çıkarıp öyle. Özüm taqdırım, özüm ele çeçken maga hiç kim girişken dele emes. Men jaşabayım dedim. Bugünden uşuntup ötkөндөн көрө men uçup ben peşeneme yer aytpaptır. Jakşı yerde de aytpaptır. Bala kezde dele jakşıca şonu görбөкмүн. Men emi bala kezde жүрүp balalık doğurdu sürбөкмүн. Gelin bolup gelindikleri doğurdu. Maga ata kılıpaptır. Allah talam diyor anan. 4 balam alıp ajırasıp ketkem. Ajırasıp ele oşonça 4 balam jetelep alıp tuğan urugum, ata-enem meni şunçalık basın işte sen ajırasıp öresin, sen falan dersin. Jardam dili bergen jok. Sayız taradı, kıyınçılıkta aybay gördüm. Kıyınçılıkta görüp oşta жүрдüm, kılbagan işim kalgan jok. Bir kada köçöge çıkkan jok. Baldarım jetelep alıp bazarga çıkam, kalpak kılam, işi kılıp kolman gelgenim kılam. Baldarımды açlıktan öldürüp koygan jokmун. Anan ata-eneme barına bir ızalanıp men Kazakstan'a gittim. Temeki geçtim. Kazakstan'da baldarım bargan jok. Baldarım barsa men uşakta kalmak bolчумун. Em tuğandarıma Балдарыңызды кимге таштадыңыз? Baldarım birösü men menen ketti. Birösün bir özbek ayal var эле, пирожки сатып берсин ага таштагам. Экөө интернатта калган. Сабак деле анан аркаман апарып беребиз деп айтышкан. Апарган жок. Ошо менен саргазак болуп атты. Bir балам менен 6 ай өмүрүм өттү. 6 ayda işteki деле тапкан жокмун менчи. Kazaklar aябай кордоду. Korduğuna çıdadım. Ölbey geçtin karatı oldu. Eптеп raşot kılıp çıkardım. Bana 15.000 tenge verdi. Ben Kırıslan benim. Daha Bişkek'te de bilmeyim. Görmüyorum. Bişkek'e geldim ben. Balam meşte alıp gezsem. 15.000 tengesini almışlar. 5.000 akça oldu. Ben 6 ayda 5.000 gel iştepmin. Oğlum ne geçti? Gelgenden solum kıynalı oğrudum. Gelsem bir tuğandarım oşo baldarımdan arı sürü beri sürü kılıp ökönü. Taza kıynaşpın. Ağa dele kayıp oldum. Meyli içi de öyle. Gel öyle ölbey aman esen baldarım ben çoğu geldim. Gel ona. Gelgenden жазга чейинче de oldum. Meni bir alaylık hazır unutup otam. Alaylık bir ece. Diyanan o şöyle jap kelgen meni. Bişkek'e şöyle jap kelgen. O şöyle jap kelip bas Bişkek'ten baldarың aldağı seni qaraşpasa, mintpese, gelsele seni uruşa öğret, gelsele uruşa öğret, sen özüň 4 balang menen özüň tыңсың, bar jogunan neme kılasың, kolundan gelet sen Bişkek barsaň jaşap kete alasың diyanan o şöyle jap kelgen meni içi. Bişkek'e gelen Bişkek'te de kıynaldım. Görmegen jerin oy çukur köp bolup kıynalasың da. Men Kazakstandan çıkkanda öküngömün. Kul bolsam da Kırgızstandan çıkpayım degen. Oşol var. Oşo sözüme turup men hiç jaka çıkmadım. Hiç jaka barmadım. Kul bolom bu ne bolot Kırgızstandan çıkpam. Şu Kırgızstanга şu жаңы Bişkek'e geldim. Gelip Bişkek'te de Şüeyada işledim, ada işledim, bu da işledim. Negizi kıynalıp yaşagan adamlardı uğup tursa dele, bilip tursa deleçi. Jardam bereyim. Inteyin degen bizdin Kırgızstanda adamlar jok okşayt men uşuntu oyloyum jok. Men özüm bir tuğandarım jardam berбейт desem düşürülür men bir daha adamdan mындай çok ele iştep жүрüp çok ele nan taap жүрген adamlardan uşunдай ukkan sözlerim ukçumун da em kimge aytarım bilçi emesmин içimen tınçımын ыйлап-ыйлапчы. Anan uşu menen Şüeyada oyak pekçi türen Dordoga geldim. Onda Dordo 3 yıl erat bolçu. Baldarım barın çok da ap keldim. Gele ap keldim bayağı Özbekterde iştep жүрген kızım ap keldim. 4 bala menen kanday olsa da çoğu uyda bir koyum karanday çay içsem dele çok işteyin de ap keldim.
Бияққа иштеген эмес, мен а дегенде тамак сатып келген, пирожки ушундай сатып келип жүрүп анан карасам иштесе болгудай деп, тамак сатсаң эле бир деле жеп алып эле бербей кетип калышат экен, бербей койду. Анан банкрот болосуң да, кыйналдым, эмне кылдым. Анан ал киши бир 2 айдан кийин мени мас болуп алып, оштуксуң, сен төштүксүң. Мен ушун үчүн өкүнгөнүм ушу да, биздин бир уч кыргызбыз, анан бөлүнөрбүз да 99гачы. Анан үйүнөн мени бала чыккан менен кууп чыкты. Өлтүрүп коем, жок эле жолдо. Анан качып алып, ана сайкыл жакка кетип калдым. Ошол жакта деле полеге иштесем деле болот деп. Ошол жерде бир ээн эле үй бар экен, хозяин деле жок экен. Ошол үйгө барып отуруп калдым. Ошол үйгө барып отуруп анан полеге иштесек, ондо поле кызым 50 сом болчу. 50 сомго эмне келет? Болбойт. Кээ бир дыйкандар акча жок деп бербейт. Мен ошол жерден свалкага келип иштеп калдым. Ошол жактан. Кээде автобуска жетишсем, жетишчүм бир кыз мешти алып, жетишпесем, мына канал эч ким андайды баштан өткөрүш керек, мына канал бойлоп келчүм. Жөө. Саар менен саат 9да чыгат элем, үйдө балдарым урсаң 9 болуп, 12де ошол жака келчүм. Келип иштеп алып, кайра кетсиндеги тутканда жетишет эле, онда автобус эле каттачы. Жөө калып калса, кызмыкка шалпылдап, мына объездной менен жөө түнкү саат 12-1де жетчүбүз. Ыйлапсыктан кийин мукурана мына бул кирпичныйден квартира таптым. Квартира эмне болгон туалет? Квартира ташталган туалет болгон этаж там экен. Ошол жерден эшиги жок, эчтекеси жок үйдө жашап калдым кызым. Балдарым мененчи, ич балам жок, пакыралды эле тартып коем. Эми ичкиде эле бирден ичишибиз бар, кийиз деле жок. Анан ушул жерден мен жашырып эмне кылам? Ушул жерден бир одеял, пакырал алып бар, жууптар ошону салып анан жашап калдым. 3 ай жашадым ошол жерде. 3 айда эми бу жерден кичине акча таап, мындай эми болуп калдык да, кусагыбыз тоюп, мындай кичине эми жашырганда эмне кененирээк болуп калдык да, мусордон болсо деле таап жеп, жей турганын жеп, жебей турганын эмне кылып ушинтип иштеп, кичине акча кармап, анан 3 айдан кийин кыш болуп калды. Ноябрь болуп калды. Ноябрда эми жылуураак жерге эгиш керек да. Анан ошол жерде Гончарли деген көчө бар, ошол улицадан бир орустун үйүнө кирдим, 2 комнат үйгө. 2 комнат үйгө кирип, ошол 2 комнат үйдө 5 жыл жашадым мен. 5 жыл жашап, тыйын топтоп, арки-берки кыланан. Мен жашырбайм, айта берем. Анан Кара-Балтадан бирден захват кылып элдер жер алып үй салып, мен кызыккан жокмун. Берилбейт деген ойдо болдум. Болсо мен Дурдуйдон деле алып албай белем. Болсо Тендиктен деле алып албай белем. Эми берилбейт деп эле албапмын да мен. Анан Кара-Балтадан бир кичине эле бир 2 комнат үй алгам. Анан жашырганда эмне? Аным деле ремонт бүткөн жок, алган боюнча эле турат. Ояктан анан баары бери келип иштеш керек да. Алыс, бели мыналар салынып, ушундай болуп, ушул жерде ушунча иштедим, байкуш балдар менен жүрөт деп бир 4 сотук деле жерди бергилерген жок. Азыркы адамдарчы аябай ичи тар, кандай десем. Сиз кайрылып көрдүңүзбү? Мисалы үчүн мага жер керек, жер бөлүп. Мен ушул жерде жер бөлүп аткан нителерге кайрылсам, эмне дейт, бирдемелерди сүйлөп, сага берилбейт деди. Себеби эмне экен берилбеген? Берилбейт, сен албайсың, сен мынтпейсиң, сен биздин артыбыздан сөз кылыпсың дейт. Мен таанымайм аларды. Мен менен чогуу жүргөндөр ушинтирди, таанымайм алардычы. Ошентип бербей койгон. Мына ушул үйдү, мына ошонун үйүн сатып алып, мен тилимде мөрүм бардай сүйлөйм. Ушул жерди алып, ушуну тартып атат да, мен деле 5 балам бар, ушу эч болсо 1-2, мага деле 5 сот түшөткөн, анан мен жиним келип жиндеп, өлүңдү көрөйүндөр, алгыла. Жада калса өлгөндө көмө турган жайыңарды ошо тартып алгыла. Мени алтын саным аман болсо, ден соолум болсо сатып алам дедим. Деп ошондон ошол аялдын үйү мына бул. Ошолор алып баласына салган болчу, буйруган жок аларга деле. Одон анан жанагы азыр айтып өтүп кеттим, мынаяктар приемщик кылып атат, Райхан сатып алган. Райхан сатып алып ушу салкада прием кылып ушул жерде товар үйчү. Анан мен келип кетип иштейм. Эми мен балдарым чоңойду, кыздарым ылдый кетти, турмушка чыкты, чоң балам да ылдый кетти. Анан бир балам ушулардын колунда иштеди. Ушу жана Райхан деп атпаймынбы? Замира деп коет. Илгери чогуу эле келдик дегенибиз, мен таза свалкада иштедим мындайда. Алар эскини чукуп иштеди. Анан менин балам чоңоюп эс тартып, мындай күчкө толккан балда алардын колунда тракторист болуп иштеп калды. Тракторист болуп иштеп, жыргаккан деле жок. Үйлөндү, анан семьясы да жакшы болбой калды. Көңүл деле бурган жокмун, бөлүп койдум мен. Бөлүп коюп өзүм. Балдарыңыз мисалы чоңойгондон кийин үй алалы деп иштешкен жокпу? Өзү менен өзү болуп кетип калыштыбы? Өзү менен өзү болуп кеткен жок, кыздар турмушка чыгып кетти. Чоң баламды Россия иштеп акча таап келсем, ал деле барып эле Россияда деле куюлуп аттырбы? Иштей албай келди. Ону ачык эле эч иштей алган жок, акча деле жок, өзү демселеп торгой келди. Банкрот болуп. Анан кичүүсү болсо үйлөнүп алып ошо аялдын колунда иштейт. Ал арбытып акча бербейт. Жыргат акча бербейт. Анан неме кылса эле акча өздөрү үйүндө арак пивосун коюп алышып эле
Arak içesim, püy içesim de iştegen akçasına arak püy öyle benim balamda alkaş kıldı. Men yaşır beri sülerim. Alkaş boldu kaldı balam içe beripçi. Alkaş bolu anam şonta akça dele jok oşonto içip жүрүp özünün canını özü kıyıp ölüp aldı balam. Ölüp kaldı, aksine ölüp kaldı men үйдөн келip çıkçandı da. Bir günde kança akça tapsa bolot? Эми мурда пүрөм кылганда ар кимси ар табарды ар бөлөк алчу. Ондо жакшы эле арбын эле акча кармачубуз. Азыр эми мына бул 5 жылдан бери эле ушул жерде талашкан эле свалкада бир кандайдыр какой-то акча жакшы түшөбү, тендер ойнолот, миллион төлөйбүз, аренда төлөп атабыз эле элди кысып эле ушул жакта биздин терген мынандай да. Эми мен кечетен бери баламды чыгырып алгам. Чыгардан болсо эми терип келчи, биякта эчтеке чыгартпайт, эчтеке алдырбайт. Кичине бир көсүңү бассаңыз. Жүрсөңүз апа мындай эметип көрөлү. Ушудай эле терип иштебиз өдөдө элечи. Бияка чыгартпайт. Анан мына үйдү ушу жана райканда отпайм. Ошодон сатып алдым мен 100 миңге. Быйыл 4 жыл болду. Үйдү 100 миңге алдым. 100 миңге алдым. Ушул үйдү 100 миңге алдым. 2 жыл дегенде кутулдум. Мен үчүн 100 миң деген табыш кыйын да. Алар 100 миңди bir күндө табат. Терезеси жокпу? Жок, аяр терезе эмес, жөнөкөй эле. Мен балдар мына тап келип илип коюптур. Терезеси теги эле. Ушундай акыбалды алгам, ошончо эле турат. Акча ардыраак акча кармаса оңду ремонт кылабыз да. Ремонт жок, анан сүрүлөт, алынат деген үчүн көңүл деле бурган жокпуз. Мына азыр эми мен пенсия жашка жетип калдым. 21 жыл өмүрүм ушул жерде өтүп кетти менчи. 21 жыл болду иштегениметчи. Мен 2-жылы келгем. Анан эми ушуну быйыл жайында ушул жакта иштеп атып эми кейсиң да. Мен эми аны баягы илгертен бери чогуу иштеп жүргөнбүз. Эми сөзүмдү угаттыкпы деген ойдо сүйлөдүм менчи. Айланайын. Кичине акчасын көтөрүп койбойсуң. Мына жайдын күн болду, жайдын күнү ысыкта, мынандай түтүндө баягы келин куш иш жоктор баары кетип калат. Чыдаганда баягы илгертен бери иштеп келаткандар иштеп атабыз. Бир 2-3 сом көтөрүп койбойсуңбу? Өзүңөр деле ойлойлу, өзүңөрдүн арыңарды чаба бербей десем эле мени иттен алып итке салып эле сен кимсиң, сен палан менин мынандай дейсиң. Мен 10 үйүм бар, 20 үйүм бар. Ошонун 10 үйү эмес, бир эле үйүнө жете алайынчы кызым мен. Бир эле ошодон алгам, ошолу Афристенчи. Эми көргөн күндөрүн унутуп койду да. Мен мындай тазараак иштесем, алар таза балчыйган бокто иштешкен, эскини чукупчу. Ошо эскиден акча. Бир күндө канча тапса болот? Мисалы үчүн азыр көрүп атабыз, бутылкаларды чогултуп койсо, желим бөтөлкөлөрдө. Ошо эми бутылкасын өзүнчө, баклажкасын өзүнчө, ар бирин өзүнчө бөлүп анан сатасың. Муну баары эле бир акча болбойт да. Анан эми мына үстүдө ушуларды арзан эле алат да, мисалы үчүн. Канча сомдон алат? 10 сомдон эле алат. Килограммын? Килограммын. 10 сомдон алат да, андан 5% эми алат, процент алат да. Ким алат аны? Ошол азыр мына жерде арендада аткандар, арендага алгандарды эми пүрөмшүктөр ошо арендага алып алып бизден ит бекер алат. А сыртка чыксаң, сыртта өлбөдү дегенде 25-30тан сатасың. Чыгартышпайт. Капыякта жыргаганда жүргөн жок. Жалаң эле ошо жетим жесирлер, иши жок, көйөсү жок. Мындай квартирада жашагандар эле, ол мен деп жакшына үйдө жашагандар келбейт. Мына чочоңдор сүйлөп аткан кароолдоруң деле норманы үйдө турат депчи. Айлык төлөө үчүн келип атат. Апа, мисалы үчүн азыр эле байкалып атат, кышында сен бүт нерсе токтоп турган учурда деле аябай жаман жыт чыгып атат да. Ооба, жайда мындан күн ысыкта мындан жаман болот. Түтүн, мына азыр деле жаба албайт түтүн, шемисиңер чыгасаң жаптык деп эле жөн эле неме кылып атышат. Мындай кандай десем, биринин шапкесин бирине кийгизип элечи. Мен карап турбайм, мен иштегениме көп жыл болду. Муну илгертен бери эле алат деп, Кытай алдык деп, биздин кыргыздар өлө турган, оңбогонбуз. Кытай алып мындай газ чыгарабыз деп бир азбесни турбаларда отургузду. Бүтөнүчү. Аны деле көмүп, сүрүп, аны да айдашты. Иши ушундай да, андан кийин дагы бирөө алып иштетем деди, аны деле эмне кылды билбейм, жоголду. Ремонту жок. Ремонтчуга отурабыз, анан сүрүлөт, алынат деген үчүн кылбаганбыз да. Эми кылганга деп акча жок да. Доходубуз жок. Депте мына рабочий кийимдерибизди коебуз, эшикте калса алып кетип калышат, үйдө эч ким жок да балам. Мына комнатта отурабыз. Ушу жатып турган комнатабыз ушул жерде жатып туруп жашайбыз да, кыскасы. Мына комнат болсо жашаганга мүмкүн эмес. Мындай жашаганга мүмкүнчүлүгү жок да, ушундай көчү, ушундай отурганда алганбыз. Ошончо эле турат. Анан биз эми лишний бирдекелерди эле коюп коебуз ушул. Ушунтип эле турат. Курайлы десең анан жарака кетти, мынакка жол салганда. Анантип көчүп түштү. Ар бир ошол ата-энем деле карабай койгон. Мына азыр келип ошо апам менин колумда.
Bir туғандарым қарабай отказ қылып қойды. Апам 82-де. Мен бергі азыр мына келіп кетіп отқаным ошол апамды қарап атам. Апамдын үйүндөмүн мен. Қарап атады ошо апамдын үйүнө көчүп барып ошону қарап атам. 82-де көзү көрбөйт, кулак укпайт, баспайт. Bir туғандарым баары отказ кылып коюшту. Апаңыз да? Апамды дагы. Карагыла, минткеле, анткеле деп айтып атып чарчап. Ушул жактан азыр эртең менен канчадан канчага чейин иштейсиз? Убактыңыз? Эртең менен мен 9-тан кечкурунку 5-ке чейин иштейм. Нелерди тересиздер көбүнчө? Бу жерде көбүнчө эле бардыгын эле теребиз. Баарын эле алат да. Мына макулатура, баклажка, пластмасса, темир, упаковка деп салафан деп эле коечу, орусча табай эле. Салафан. Иши кылып баарын эле алат. Мөшөк. Анан ошонун баарын эле чогултабыз. Азыр эми кыштын күнү азыр шаардан деле терип берип, грузчиктер терип, анан артканы келет. Ар бир пакетти бирден жыртып теребиз. Бизге деле кыйын. Ачып ар бирин. Ар бирин ачабыз, ошону ачып, терип, ошентип кечке жүрүп, мен мисалы үчүн тапшырам деми. 300 сом болот. Жашырганда эмне азыр кышта, мына жайдын күнү деле бир 5-600 эле болчу. Мен ошондой иштейм. Анан улунуп, жулунуп, жаштар жакшы эле иштешет болуш керек билбейм. Талашып биринин ордунан бири жулуп анан мен телтебелете 3 катардын аркасында кала берем. Анан элдин баары кеткенден кийин анан бирден чукуп, чачып терем. Жана мага тийбейт да. Жаштар эле каптап кетет. Улунуп, жулунуп, анан менге окшогон кемпирлер артта эле калабыз. Менде кемпирлер деле бар. Анан ушинтип мындай андай деген сөз болуп. Жаштары кандай? Канча жаштан канча жашка чейин бар бу жерде? Бу жерде өтө жаштары деле бар, 18ден өйдө карай да. Андан жаштар деле келет, олар апаларына жардам берет, оларды айткым келбейт окуучулар. Алар баягы суббота воскресенье күндөрү апаларына жардам берет. Анан мейли ар бирисинин өзүнө байланыштуу тагдыры, оорчулуктары бар экен. Анан эже буюрса мына ошол биздин берүүдөн кийин жалпы коомчулук ошол сизге жардам берип, ушул чынында чыдаткыс экен. Аябай жыт эле, аябай адамды кыйнап жиберет экен. Ден соолукка дагы аябай зыяны тиери көрүнүп турат. Анан жалпы коомчулук жардам берсе, сиздин дагы ушул үйүңүздүн маселесин чечип берсе, өзүңүзгө да болушунча жардам болсо, анда ушул жерде эмес, сиз жылыраак, жакшыраак жерде жашай турганга кана эми ошондой болсо. Буйруса, Алла таалам элге, адамдарга, элге иман берип, нысап берсе, жакшы жерде жашаган келет экен, жакшы өмүр сүргүн келет экен. Мен жашым өтүп кетти дейм. Канчадасыз азыр апа? Мен азыр 58демин. Bundan 2 жыл мурун пенсияга аракет кылсам трудовойың деди, башка деди. Анан каяктан алып келем трудовой? Илгерки ошо союзнан иштеген олар жоголду да. Олар жок да. Анан үлүш жерде эле биздики тооташ билбейм, кандай чыгам билбейм. Айтыр башым жетпейт кыскасы. Анан ошо пенсияга чыксам, анан мен деле балдар, кыздарым турмушун жашоосу оңолсо дейм да. Анан ушинтип жүрүп эле мен өтүп кетсем, менин артымдагы балдарым деле жашоосу ушундай болуп кетеби деп коркуп кетем да. Өзүңүздүн азыр бир балаңыз дагы сиз менен кошо ошо иштейт. Биз ошо бир балам экөөбүз ушакта иштейбиз. Кыздар ол өзү менен өзү. Бирөө өлүп калды азыр. Ушу балам экөөбүз жүрөбүз кылдырап. Урматтуу Кыргызстандын ичинде жашаган элим, журтум, ушундай кыйналып жашаган бир эле мен эмес, мендейлер толтура. Ушундай кыйналган, жетишпеген, эмелер жашоолор оңолбогон адамдарга жардам берсеңер чоң эле сооп болот. Эми кандай деп айтса, мага жардам бер деп айткандан да уялам мен. Эми ар бир панданын жүрөгүнө иман берсин, нысап берсин. Биз кыргыздар бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди жөлөсөк, ким жөлөйт? Бизди Кытай келип жөлөйбү же Америка келип жөлөйбү? Мен чоңдорго деле кайрылгым келет. Чоңдор деле ошонтип эле эки жакта чоңдорду аякта биякта коррупция деп эле алып эле байысыңар. Ошо байыган акчаңардын бир четин мага окшогон байкуштардын жашоосуна сарптап койсоңор, чоң эле сооп болмок. Ондойду кылбайсыңар. Ондой адамдар бу жерде толтура. Мына азыр мына балдар, кыздар тартып кетти. Ушулардын өмүрүн берсин, садага кетейин деп.
ушинтип элдерди, карапайым элдерге жардам берип ушундай кылсаңар силерге деле Алла Таалам баарыбызды Алла жараткан, Кудай жараткан, кимибизди кайсы күнү алат, кимибиз байыбыз, кимибиз кемибиз, ал Алланын колундагы иш. Бирибиз өдө байып, бирибиз бай өлгөндө эмне, эки колубузду жайган мончелик кетебиз. Миллиондогон байлыгың деле калат, баары жогу калат. Ошо өлгөнгө чейин бири-бирибизге жардам бергенди унутпасак.